Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Мен Турусбаева Элиза Осмоналиевна, Токтогул районундагы номер 32 Бекназар атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинде физика мугалими болуп эмгектенем. Физика сабагын өтүүдө бизде лаборатория жок болгондугуна байланыштуу көбүрөөк колубуз менен жасалган буюмдарды же болбосо колубуздан келишинче түшүндүрүүгө аракет кылып келебиз. Азыркы учурда STEM билим берүү бөлүмү кулачын жайып жаткан мезгили. Мына ошол STEM билим берүүсү келечекке багыттап билим берүү болуп саналат. Мына ошол программаны пайдалануу менен физика сабагында айрым учурларда өз сабагымда колдонуп келе жатам. Эми физика сабагында мисалы Паскаль законун түшүндүрүүдө биз мына ушул окуучуларга айтып берсегенден көрө көрсөтүп мугалимдер өзүбүз кошо жасап ошону окуучуларга көрсөтүп берсек, алар дагы ошо көрүү менен өз алдынча кеңири түшүнөт деп ойлойм. Паскаль закону бул негизинен айтканда суюктуктарга жана газдарга берилген басым ошол суюктукка жана газдарга өзгөрүүсүз ар бир чекитине бирдей берилет да. Мисалы суюктуктарга, мисалы түтүн болсун дейли, мына ошолорго же болбосо кандайдыр бир шарды үйлөсөк, мына ошол шардын ички бетине үйлөнүлгөн газ баардык багыт боюнча бирдей таралат. Эми бул атмосфералык басымдын негизинде газдардын касиети боюнча алардын басымы баардык багыт боюнча бирдей таралышын түшүндүрсөк болот экен. Эми бул касиет катуу заттарда берилиши мүмкүн эмес. Бул суюктуктарда жана газдарда берилет. Паскаль законун эми биз турмушта көп эле кездештиребиз. Жашоо турмушубузда мисалы айтып өтсөк, чайнектер бар, кумуралар бар, чөгүндөр бар. Мына ошону карап өткөндө, мисалы чайнекте чорго бөлүгү, анан кармош бөлүгү бар да. Мына ошол жерде сууну куйганыбызда чайнектин кармош бөлүгү менен чорго бөлүгү бирдей деңгээлде жайгашкан. Себеби дегенде сууну куйганда анын деңгээли бирдей болуп турат да. Анан эгерде анын чорго бөлүгү кармош бөлүгүнөн бийигирээк болуп калганда, сууну куйганыбызда анда бул бөлүккө куйулганча эле чорго бөлүгүнөн суу ашып төгүлүп. Мына ошону биз тажрыйбада далилдөө үчүн мен силерге азыр көрсөтүп берем. Ал үчүн бизге мынакей кадимкидей эле бакалашка керек, кардон кадимки эле, анан моундай система. Мына ошол системаны алдык. Бизге кайчы, термоклей, мына ошол эмени системаны кыркып биз моундай кылып жайгаштырдым. Мына клей аркылуу бул жактан көрсөтүп берсем да болот. Мынакей бул жакка бириктирилип, система экөө бириктирилди. Эми ошону биз азыр тажрыйбада колдонуп көрсөк. Боелгон суу. Мына ошону биз азыркы эмеге куябыз. Мынакей бул учурда баклажка менен бул түтүкчөдө түтүкчөгө суу келди. Биз эгерде түтүкчөнү төмөн көздөй кое бере турган болсок, мынакей мунун бийиктигин жогору көтөрүп, анда мындан суу агып түшөт. Эгерде кайрадан бул түтүкчөнү биз жогору көздөй көтөрүп келе турган болсок, анда мынакей силерге да көрүнүп аткан болуш керек. Мынакей экөөнүн бийиктиги теңелгенче суу ылдыйлап агып жатат. Качан гана экөөнүн деңгээли бирдей болгондо мунун агымы ушундай болуп токтойт. Мынакей бул тажрыйбаны биз жасап көрдүк.
ушул эле тажрыйбанын негизинде биз азыркы эле 2 бакалчаны алдык. Мынакей термоклей аркылуу биз бул жерге системаны коштук. Азыркы тажрыйба биздин катыш идиштерди да кездешет. Биз ар кандай формадагы идиштерди алдык. Муну сиздер тааныгандай эле 1 литрлик бакалашка, бириси 1,5 литрлик бакалашка. Мунун оозун бекители. Бакалашкага сууну куябыз. Мына суу бул бакалашкада бийиктеген сайын экинчи бакалашкага бөлүнүп жатат. Сиздерге көрүнүп жатса керек, эгерде биз муну мындай кылып бийиктете турган болсок, мынакей суунун агымы тездейт. Азыр эмне себептен бул экөө теңелбей жайдан агып атат? Экөөнүн үстүндөгү басым азыр экөөнө 2 башкача берилип жатат. Мынакей себеби мен бул бакалашканы бийигирээк көтөрдүм, бул төмөнүрөөк. Экөөнүн бийиктик деңгээли 2 башка. Эми азыркы учурда мен экинчи бакалашканын оозун ачып, буга биз атмосфералык басымды бердик. Мынакей. Жакындап турдук. Бул учурда мына бул бакалашканын бийиктигине теңелгенче суу бул жакты көздөй агып өтөт. Бул идиштер физикада катыш идиш деп аталат. Катыш идиштерди биз 2 же андан ашык идиштерди айта алабыз. Фигуралары же формалары ар башка болгон идиштер сууну куйсак, булардын бийиктиктеринде суунун деңгээли бирдей эле болот. Себеби азыркы эле биз айтып өткөн Паскаль закону суюктуктарга жана газдарга берилген басым бардык багыт боюнча бирдей таралат. Мынакей дагы бир жолу карап көрөлү. Экөө теңелгенче дагы агып өтүп атат. Мынакей бул учурда экөөнүн бийиктиги мынакей экөөнүн бийиктиги теңелгенде экөөнү биз жакындата турган болсок, анда экөөнүн суунун бийиктигинин деңгээли бирдей экенин байкадык. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Баарыбыз ушу балдарга келечекке багыттап билим берип жүрө берели.